Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандык кушуга кетиңиздер менен достор. Көңүл буруңуздар эми достор. Kia Ceed. Но бир ключ заводской. Ногу дополнительный автозапуск. Дагы бир заводской ключ бар экен. Общий 3 ключ. Үчөөндө тең автозапуск иштейт достор. Бул биринчи обзордо. 2018 1.6 автомат достор. Андан кийинки Kia Optima мен өзүм алганмын достор. 2 ай болуп калды. Мен дагы ушул тирилик экен. Срочно бир нерсе алыш керек болуп калды. Ошого ушул машинени инибизге алган элем. Иниме алган элем. Мундагы элси чыкса берейин деп атам достор. Таптаза машина. Только айдаш керек. Бул путевой листти жасатасыздар. Бөлөм паркыга улап берем. Иштей бересиздер. Так, кеттик анда эмесе. Kia Rio Kia Ceed 2018 1.6 автомат достор. Документини сразу өзүңүздөргө оформить этип аласыздар. Машина боюнча. Отметка кылып айтып коелу достор. Кеттик анда кузов боюнча. Так, кузов боюнча байкебиз алгандан кийин 2 жолу ДТП кылыптыр. Муногу биринчиси крыло. И зеркало задний вид. Бир кетти. Калган жагы таза машиненин. Көрдүңүздөр. Дөңгөлөктөрү кышкы, жайкы дөңгөлөгү бар байке? Бар. Жайкы дөңгөлөгү бар экен, кошуп алыңыздар. Так, экинчи ДТП. Муногу бампери. Бунун дагы достор, уже страховка акчаны вот-вот чыгарып берип атат экен. Эс менен сүйлөшөсүздөр. Страховкага барасыздар, бар жогун көрсөтүп неме этип коет. Каласаңыздар акчасын аласыздар. Каласаңыздар ошо страховой компания жасап берет. Жасаткан убакыт кетет. Андан көрү акчаны эле алып туруп 2 детальды, 3 детальды 15 миңге восстановить этип алсаңыздар болот. Так, кеттик ана оң жак жагы боюнча. Мына эшикте ичинде эмеси бар, 2 эшик. Көрсөтүп коелу видеонун жүрүшүндө. По факту көрсөтүп коелу, анан парокто бордюрга чыгып кеткен көрүнөт. Так, эми ички салон боюнча кеттик достор. Ички салону достор дей берсем, кече бирөө комментарийге жазып коюптур. Достор эле дей берет экенсиң деп. Туугандар дейин анда. Туугандар. Кеттик анда салон боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, бир ключту мына жака эле коюп турайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Пробег боюнча 229.921, 230 миң почти. Так, комплектация комфорт бул жерде. Передний подогрев сиденья, кондиционер, печканын выключатель, штатный мафону, монометрге чейин бар, көрдүңүздөрбү? Эмесинде. Так, мультируль. Газ барбы? Газ бар. Документте барбы? Так, газын алып таштаңыздар достор. Азыр газ боюнча айтабыз. Так, кошумча подогрев руль, корректор фар бар. И электрический зеркаль бар. И бул жагында полный электропакет. И блокировка окон деп коет. Так, салон боюнча подлокотниги заводской, чехолдору жакшы. Мен камеранын эмесинде экен. Чехолдору жакшы и Ева ковриги бар достор. Так, эми арткы салон боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, арткы салон боюнча чехолдор ордунда достор. Бар жок ордунда. Ева ковригиге чейин сонун. Оппа. Так, дальше кеттик. Эме боюнча, ДТП боюнча ушу бампер эле сынып кеткен. Кышында болуптур, эми кышында баягы корс болуп калат. Ушу жагынан акырын келип дарс тийди дейт, бампер сынып кетти. Меткалар боюнча бардык заводской меткалар ордунда. Багаждын крышкасы чечилбептир, таза. Оң жак крыло боюнча дагы таза. Белый жемчуг окшойт булай. Жемчуг экен, жемчуг. Арт жагын көрдүңүздөр достор, бүт шторкасыга чейин ордунда экен. Сон көрүнөт ушу шторкасы. Опа. Так. Лайтбокс менен берем. Жанат экен ошо. Так, мотор жагы боюнча, мотор жакта ушу ситтерде дополнительный мыногу эмеси дагы болот, ручной.
и цилиндр болот. Жакшы ойлоп чыккан ушунчу. Көрдүңүздөрбү? Так, крылолор боюнча оң жак крыло чечилген эмес. Мына болуп деле чечип, мунун кийин орнотушкан окшойт. Мынакей мыягы чечилген эмес. Капоттун крышасы чечилген эмес. Мотор жагы боюнча мотордун защиткасы ордунда. Так, сол жак крыло боюнча дагы мынакей мунусу чечилген, мунусу чечилген эмес. Байкадыңыздарбы? Оң жак жагы боюнча дагы таза. Анан достор, баса белгилеп айта кетчү нерсе, газды сөзсүз түрдө оформление кылганда документке жаздырыңыздар. Же болбосо Москворечье 14Б-га келсеңиздер, ошо жерде өзбек туугандар газды 2000 рубль же 3000 рубль менен чечип берет. Анан адамдар айта берет, атай газ койгон, газ чечкен жерге барып чечтим деп. Полный алар немесини билет. Кантип чечет, кандай чечет. Биз дагы бул машиненин газы бар болчу, документте жазылган эмес. Алдырып таштадык 2000 рубльге, 2,5 миң ушундай. Сиздер дагы ошондой кылыңыздар. Мунун штрафы өтө чоң. Өтө чоң. Ушундай достор, маалымат катары жеткирип коелу. Так, документ боюнча достор, сразу өзүңүздөргө оформить этип өткөзүп аласыздар. Басы боюнча 950 миң торг болот. Жакы дөңгөлөгүнү алганды унутпаңыздар. Кошумча маалыматыңыз барбы? Айта бериң, мен айтып коем. Болду достор. Машина боюнча түшүндүңүздөр. Kia Ceed 2018 1.6 автомат. Мына ушундай достор. Так, кийинки автоуна бул Нуркейжинин Optimасы. Так, муну эми не деп мактайм? Муну макташтын деле кереги жок достор. Бир сыйра кузов боюнча көрсөтүп коёк. Машина белый жемчуг. Кошумча айта кетчү нерсе, парктрониктери бар, круговой. Парктрониктери бар и мыногу дисканы кышында кышкы дөңгөлөгү менен сатып алганмын. Өзүнүн штатный эмеси дагы бар. Штатный дискасы дагы бар. Кааласаңыздар кошуп беребиз. Подарка кылып беречи, мындай эле. Анан круговой. Машинеде мындай өзүмдүкүн мактаганды жаман көрөмчү. Өзүңүздөр келиңиздер, көрүңүздөр. Бир дагы точкасы жок машинеде. Мына арт жагы боюнча дагы. Мына парктрониктери бар, жок ордунда. Кыскасы ушул машина экенде кеттик салон боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Хоппа. Так, салону боюнча бул жерде корректор фар, антибукс, мына газдын эмесин көрдүңүздөр, биз алдырып таштаганбыз буну. Бул жагында полный электропакет, блокировка, разблокировка и электрический зеркаль. Так, мультируль, зимний режим, передний подогрев сиденья, подогрев руль. Бул жакта двухзонный климат-контроль и кондиционер, подогрев задней лобовое стекло. Мафоно, радиосу, бул жерден связь жакшы эмес. Так, кошумча эмнесин айта кетейин. Өзүнүн подлокотниги мына, мына жеринен да байкасаңыздар болот. Чехолдорунан да байкасаңыздар болот. Машина таптаза. Пробегин айтып коеюн, 146.079. Оригинал пробег. Анда скручивать этип, мен муну алганда 99 жолу айланып, ар жак бер жагына текшерип алганбыз. Эми арткы салону боюнча айта кетели достор. Ой, эшикти ачып коеюн мен. Так, арткы салону боюнча учурда азыр иним айдап жүргөн машинени. Мына көрүңүздөр, сиденьялары таптаза. Яка конфет салып коюптур. Конфеттен бир ооз тийип коелу. Так, артында да эмнелери бар, артында мына өзүнүн китеп бир нерселери жатат артында. Так. Мунун дагы өткөндө биз кайсы бир прямой эфирде мен сиздерге көрсөткөнмүн. Ошо как раз газовый эмесин баллонну мелисакелерин стосуга алып барып таштаганда арт жагын полный көрсөткөнмүн сиздерге. Меткаларыны ол буга чейинки машиналерде эле. Мында запас газ коюлган эмес.
башка баллон кийгизилип турат. Мынакей таптаза запасканын иш жагы. Көрдүңүзбү? Бир да жол коюлган эмес. Мындай буушный мындай баллон коюп койгонбуз. Опа. Так. Сумкасы бар. Сумкасы, кыскасы такси керектүү шаймандар. Кеттеген мотор жакты көрсөтөлү. Мына мотор жагы боюнча достор. Крылос чечилген эмес. Капотуга ключ тийген. Капотуга анан каягы эле ошо капотуга ошо капотуга ошо мындай ключ тийген да, билбейм неге эметкен. Буга чейинки хозяин дагы билбейт. Мотор жагы боюнча. Эч лишний звук жок. Анан машинанын историясы боюнча айта кетчү нерсе. Машина 2 машина болуп чыккан салондон. 2019-жылы. 2019 аягы чыккан. 2 машина болуп чыккан. Экөө тең бир адам атыга оформление болгон. 763-регион. Алтынбек деген акебиз. Жалал атыга акебиз. Ал дагы кудум ушундай, бирок комплектация бир комплектация ниже, базовый комплектация. Мунуку комфорт. Круговой парктроник бар. Защитка радиатор, анан парктроник, анан поворот повторитель, электрический зеркаль. Дагы бир кошумча нерсеси үчүн булар комфорт болуп айтылат, достор. Бунун документ боюнча, достор, аласыздар, только айдайсыздар. Басы 1.550 деп койдук. Машина таза үчүн ошондой койдук. Мен дагы мурдагы буга чейинки тартылган машиналардыкындай мындай бир 2-3 историясында ДТП болгондо 1.400.000 эле коет элек. Ушундай, достор. 2 машинаны тең көрүңүздөр. Экөө тең комфорт комплектация. Сит 2018 1.6 автомат, Optima 2019 2-литровый автомат. Тандоо сиздердики. Только WhatsApp'ка жазыңыздар, тугандар. Мен коюп коем өзүм. Нуркейдин WhatsApp номерин билесиздер. Ар бир видеонун аягында да турат. Нога өзүмдүн WhatsApp номеримди коюп коем, достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө. Барыңыздарга ийгилик.